Қалуыл Олия деп атпайбызбы. Бұл өте ақылман кіші болған, алдын ала көре білген десек болады. Мұшы шығарып қалғанда ақсақалдар жоғалып сөйлесіп атпайбы. Сіз ел қыдырып, жер қыдырып жүресіз. Сіздегі кішілер шығабы? Жаштардан чечен бар ғой, же бешел қалды ғой. Кімдерде біз чечен деп айта алабыз. Сізден орныңыздарда басшы кісі бар ғой деп айтқанда. Біз ошол жана біз жетаке деп атпайбыз мисалы үчүн. Ошо жетакенин кимиси чечен, кимиси акылман, кимиси данышман деп түшүнөбүз. Эң сонун суроо болду да агай. Мына ушул маселелерде жана мен башында айтып өткөн авторлор аябай аракет кылган бөлгөнгөчү. Эми жанагы акыл категориясынан эгерде мына тилдигине бөлө турган болсок, ошол эле Белек Солтоновичтун, Закиров агайлардыга бөлө турган болсок, булар 4кө бөлгөн. 4кө конкреттүү түрдө бөлүп жүрөт. Акыл чечен, көрөгөч чечен, тил чечен, анан кургак чечен деп. Кургак чечен. Эми акыл чеченди айтып көрөлү да. Акыл чечен деп бул баягы адамзат жумуру баштуу, айры буттуу адамдын оңой менен келе бербеген. Булар көп сүйлөбөйт. Булар эч көп сүйлөбөйт да. Жанакындай оюн тамашага да кошулган эмес да. Мына жетакенин ичинен Сартаке ушундай нерселерге кошулбай, мындай өзү оор салмактуу киши экен. Улам ары капталына карап, бери капталына карап жатып, ошол жанакындай аш тойлорго келгенде, курултайларга келгенде жамбаштап жатып, өзүнүн кыялы менен, өзүнүн ою менен алышканды жакшы көргөн адам болгон дейт да. Демек мына бул жерден караганда, эгер Манастагы Бакаятан ала турган болсок, Манастагы эле Бакайдын сөздөрүн алып туруп, өзүнчө сонун кылып китеп кылып жаратып койсок болот эле да. Бул иш кылынбай жатат да. Мына бул жерде Манаста Бакаят болсо, жетекенин ичинен акыл чечен. Мынакей бул Сартакеге таандык да. Ал эми ошол эле тиги Сартакеден сурайт эмеспи? Тиги сиз акыркы күндөрү тилешим деп эле тилешти оозуңуздан түшүрбөй калдыңыз. Эмнеге? Сыры эмнеде? Дегенди айтып атпайбы? Балдар деп мынтип атпайбы? Балдар тилешим деп айтканын себеби бар деп. Тилешим деп айтканы бул тилешим деген бул тилешим деп күндө жалынып аткан меники эмес. Же болбосо тиги Тилекматтын балдарыныкы эмес. Бул кыргыздын энчисине жаралган деп. Анан тилеш деп айтпаганда кимди айтам деп. Мында акыл да бар, мында тил да бар деп айткан экен да. Себеби мына тил чечендикте, тил чечен күн айтса күн чарчабаган, түн айтса түн чарчабаган. Уккан нерсесинин бардыгын тең угуп аткан адамды өзүнө арбап алган. Өзүнүн сөзү менен тартып алган да. Канча санжыра болобу? Мисалы жанагы Жеңи Жок менен Арстанбектин экөөнүн жолугушуусунда деле айтылып атпайбы? Үч нерсени айтып атпайбы? Жана Арстанбекке айтып атат го жанагы. Арстанбек Жеңи Жокко айтып атпайбы? Биринчи дейт, биринчи сенин айыбың санжыраны билбейт экенсиң дейт. Экинчи айыбың дейт, комузду күрөктөй кармап алып, комузчулугуң жок экен дейт. Үчүнчү бирөөнүн үй бүлөсүндө бул аялды бузуп алып, каргышка калып калган экенсиң деп айтып атпайбы? Ансыгандай бул тил деген жалаң эле көркөм коо сүйлөп койгондо эмес да. Ошол ар бир элдин санжырасын, эң биринчи санжырасын, тарыхын, маданиятын, үрп адатын, каза салтын, бүт бардыгын тең, анын өзгөчөлүктөрүн бардыгын тең билишкен. Мына ошол Тилекмат акебиз казактарга элчиликке барабы? Же Кокон хандыгына элчиликке келеби? Ошонун бардыгын тең бүт маселени чечип кетип атпайбы? Хан катары келип, ал жерде мынакей жазма булактарда калып калбадыбы? Көлдүн ханы деген жазма булактарда атайын бар. Демек ошол маселенин бардыгын тең чечип атат да. Мына бул жерде мына ушундай жагы бар да. Анан жанагы көрөгөч чечен деп атпайлыбы? Көрөгөч чеченди мына туура айтып атасыз да. Жанагы бул жанагы кадимки эле Калыгул Олиянын айтып атканды. Сиз мынакей келечекти көрөбүз. 6000 7000га чейин айтып атпайбы? Мынакей булар көрөгөч дегенибиз ошол алдын ала көрө билгендик. Мына бул жерден жалаң эле карап көрсөң Санчы Сынчынын айткан, Санчы Сынчы Болот атабызга Талакей энебизди алып берип атканда, деп турган айтып атпайбы? Мындан кимдер чөт билесиңби деп. Мисалы бир эле ушуну кайсы ким чечмелеп бере алат? Ат качырбас боз айгыр туулат. Карасаңыз, ат качыргыс боз айгыр туулат. Мындан баш моюн чыгат. Баш койкоң чыгат. Карасаңыз, эми муну ким чечмелеп бере алат? Муну чечмелей турган дагы чечен керек да. Мына Санчы Сынчынын эле бир эле айтып аткан сөзү кара кулак моюн шер чыгат мындан. Баш койкоң чыгат. Ат качырбас боз айгыр чыгат деп айтып атканы ошону муну айтып атат, Мына ушундан ат качырбас боз айгыр дегенин көрсө кимгиси келет ошонун баарын батырган. Сен бөтөнсүң, сен саяк экенсиң, сен сарбагаш экенсиң, буг экенсиң, сен атаң менен биз чабышканбыз, эр өлтүргөнбүз, кун бере элексиң деп отурбай, мына Манас батырган сыяктуу, кулалы таптап куш кылып, курама жыйнап, куш эме эл журт кылгандай,
ошону ат качырбас боз айгыр деп. Мисалы деле азыркы күндө жылкы баккан мына жылкычылар билет да. Кээ бир айгырлар кандай болуп, качан, жай келеби, күз келеби, бээлерин келеби, байтал келеби, баардыгын тең ала берет. А кээ бир айгыр бар, чунаңдап эле аны тепкилеп, кубалап, жардан алыс качырып өлтүрүп салат да. Мына адамды дагы ошол жылкы мүнөзгө салыштырып аткан ушундан да. Карасаңыз, мына ушул жерден келип Санчы Сынчынын айтып аткан, Толубайдын айтып аткандары ушундан да. Ушул нерселерден. Бул жанагы жетим муунду айтып атат. Менден ким чыгат дегенде, сенден ушулар чыгат. Деп, ал төрөлөнек, ал элек. Ал аялды ал элек. Ал элек жатып эле мынакей 4-5 муунун акырындап барып туруп сенин тукумуңан тиги усталар чыгат деп атат. Болоттун тукумун айтып атат. А усталар чыгат дегени азыркы заманда көрсө инженерлер, окумуштуулар. Бүгүн алар сарбаштардын урусунан алып биз ошолорду көрөбүз да. Ошолорду көрүп жатабыз да. Демек, мына бул жанагы көрөгөч дегенибиз ушул Куйручуктун Куйручук атабыздын жанагындай жазуучуларды сындаган жери бар да. Сенин эбелектей шашмалыгың болбосо, сен көпкө барат экенсиң деп, көпкө барамаксың деп кейип коет Жомарт Бөкөнбаевга. Айткандай эле 1944-жылы Жомарт Бөкөнбаев шашып барып күндө отуруп жүргөн ордуна отурбай, машинанын үстүндө Манасты тартам деп жүрүп, мына ошондон каза болуп калды.